Аны аялын угат экен. Биздин Аскар Акаев кандай аялын укса, бу да ошо Меланияны угат экен. Мелания Трампты угат экен. Ошо аялын уккан жетекчи кантип жакшы болсун. 17-чи саммит, ошо Рио-де-Жанейрода өткөн 17 саммиттин эң маанилүү маселеси бул Иран болду да. Иран болду. Чыгып сүйлөгөн мамлекет жетекчилеринин дээрлик бардыгы Израиль анан Американы күнөөлөштү. Бир мамлекеттин анан Европанын башкаруусуна тажаган мамлекеттердин баары БРИКСке биригип, өзүнчө коалиция кылып, саммит түзүп, анан ошол биполярдуу башкарууга каршы күрөшүп атат да. Турсунбек агай, биздин студияга кош келипсиз. Рахмат. Мына сиз жакында Бразилиянын борбору Рио-де-Жанейро шаарында өткөн БРИКСтин кезектеги саммитине катышып келдиңиз. Эң оболу кандайча катышып калдыңыз ушул саммитке? Ушул тууралуу айтып берсеңиз. Биринчиден, өзүңөр билесиңер, мен дүйнөдөгү белгилүү деген 20 укук коргоочунун бири болом. Ошо СНГдан азыр жалгыз калдым. Сергей Адамович Ковалев бар эле, Россиялык укук коргоочу, өтүп кетти дүйнөдөн. Анан ушундай бир эл аралык атым болгондугу үчүн, анан тышкары ошо былтыр Россия Федерациясынын Казан шаарында өткөн ошо БРИКСтин 16-чы саммитине да катышкам. Ошон үчүн ошо БРИКСтин саммитине катышкан адамдарга мүмкүнчүлүк берилет экен да. Чакырган, катышкан. Анан аяктан да сөз сүйлөп, суроолорду берип, президент Путинге берип, анан ошонун баардыгы эле болот экен. Таанып калышкан турбайбы? Таанып калышкан. Ошон үчүн чакыруу берди. Өзүлөрү чакырышты. Мага атайын чакыруу беришти. Анан Кыргызстандын бийлигине чакыруу берген жок, анткени Кыргызстан өзү БРИКСтин мүчөсү эмес да. Даже партнер да эмес. Анан мен атайын кайрылдым. Президенттик аппаратка, Тышкы иштер министрлигине кайрылдым. Жээнбек Молдоканович Кулубаевга. Ушундай мага чакыруу келген, ушул бир визасына жардам бериңиз эмеге. Анын визасын алыш өтө татаал экен. Бул Астанада, Бразилиянын элчилиги Астанада экен. Анан аяк атайын мен Кыргызстандын атынан барып келүүгө уруксат беребиз, жиберебиз деп, атайын Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги мага ката жазуу берди, атайын Кыргызстандын атынан барып катышсын депчи. Анан президенттик аппаратта президент дагы эме берсе керек, макулдугун берсе керек. Ошон үчүн мен баягы эфирден пайдаланып ыраазычылыгымды билдирип, Тышкы иштер министрлигине, Кыргызстандын бийлигине бут тоспой ошол тиги визаны алып бергенге жардам берди, аккредитацияга жардам берди. Аккредитация алыш өтө оор экен. Анан ошо министрдин орун басары Абакиров, Медер Өмүрбекович өзү чыгып, бияктан да чыгып жардам берди. Незалиев деген, Нуран Садырович деген кишисине табыштап, ал орун басары начальник управления. Анан кийин өзү дагы Бразилияга барганда проблема болуп, аккредитация боюнча өзү чыгып сүйлөшүп, Абакиров. Анан ошо тигилер менен аккредитационный комитет менен сүйлөшүп, анан уруксатын алып берди. Бул катышыш өтө кыйын экен да мындай саммит. Тем более мен мамлекеттик кызматта иштебейм да, независимый адам катышыш кыйын экен да, только мамлекеттик өкүлдөр катышат экен биякачы. Анан мени уже исключение кылып киргизди да, журналисттердин катарына киргизди. Анан бирок эми алардын катарында отурган жок, мамлекеттин жетекчилеринин катарында отура албайм да, журналисттердин катарында катыштым да. Аябай жакшы болуптур. Анан ушу кандай маселелер каралды? Мына өзүңөр билесиңер, бул Казанда 16-чы саммит болгон. Бул жерде 17 жолу ушул БРИКСтин катышуучулар, мамлекет жетекчилери 17 жолу чогулушуп атат. Жыл сайын чогулат. Биринчи 10-чу жылы дагы Рио-де-Жанейрода болгон экен. 14-чү жылда болгон экен ошо шаарда, анан быйыл да болуп атат. 3 жол болуптур да. Ушу БРИКСтин саммити Бразилияда 3-чү жолу өтүп атат да. Бул Бразилия ушул БРИКСтин эң Россия эмес, Бразилия бул биринчи түзгөндөрдүн бири. Б деген тамга ошо Бразилия башталат да. Бразилия, Россия, Индия, Китай, анан Южная Африка. Ушул өлкөлөр 5 өлкө түзүүчү болуп эсептелет. Андан тышкары өзүңөр билесиңер, дагы 5 өлкө кошулган. Азыр Иран мисалы, башка өлкөлөрдүн баары кошулган. Мисалы ушул эле Лукашенко мисалы, Белоруссия ушул өлкөлөр кошулган. Эми азыр дагы 3 өлкө кошулду. Жакында эле бул Индонезия кошулду. Анан Нигерия кошулду, анан 3-чү Саудовская Аравия кошулду. Ошон үчүн мына бул БРИКС бара-бара, анан партнер государство 10 партнер государство. Ошондо 23 мамлекет. Партнер кошкондо азыр 23 мамлекет. Бирок ал эмеге Бразилияга, Рио-де-Жанейрого 30тан ашуун мамлекет жетекчилери келип катышты. Тилекке каршы ким болбой калды? Ошо Россиянын президенти Путин болбой калды. Анын ордуна Лавров келип катышты, Тышкы иштер министрлиги. Анан Си Цзиньпин келе албай калды. Анын ордуна Лао Цзин жана өзүнүн премьер-министри келип катышты. Ошон үчүн эми алдыга солидный болду. Эми мен ойлойм, бул Казанда өткөн БРИКСтин саммитине жеткен жок аброю. Бирок ошол саммиттин ишин улантты да. Саммиттин ишин улантып, аябагандай чоң маселелер каралды. Биринчи, бул жерде эң чоң маселе бул
азыркы глобальный өзгөрүүдө башкаруу, башкарууну реформа кылуу, дүйнөдөгү мына глобальный мир деп атасыңар, глобальный юг деп атасыңар. Латинская Америкада, Евразия континенти, Ближний Восток, бүт континенттердин 4 континент азыр БРИКС кирген мамлекеттер. Бул Евразия, Ближний Восток, Африка мамлекеттери, кыскасы Латинская Америка. 4 дүйнөнүн регионун алып атат да, бул аябай чоң саммит. Анан ошончо эң биринчи глобалдык башкарууну жөнгө салуу, реформа кылуу. Экинчи мына Бириккен Улуттар уюмун реформа кылуу, башкарууну. Негизи эле мен былтыр дагы айткам, быйыл айттым интервью бергенде. Негизи ушу БРИКС бул акыры оонду алмаштырат да. ООН азыр мурдагыдай реформа жок ООНдо. ООН азыр бюрократический организация болуп калды. Анан Бириккен Улуттар уюмунун азыр вообще авторитети калган жок. Бириккен Улуттар уюмун эч ким укпай атат. Анын чечимдерин, кабыл алган резолюциялардын баардыгын эч ким деле уккан жок. Кабыл алган чечимдердин баары ушул кагаз үстүндө эле калып атат. Аны башка мамлекеттер угуп да койгон жок. Кытайды уккан жок, Америкада уккан жок, Россияда уккан жок. Чечимдер жөн эле кабыл алынат, укпайт да. А вот бара бара БРИКСтин чечими, БРИКС өзү ООНду алмаштыра турган организация болот деген үмүт бар да. Мен ушундай прогноз берип атам да. Анан ошон үчүн биринчи ошол глобалдык башкаруунун маселеси коюлду. Сиздин сурооңузга жооп берсем, экинчи маселе ошол Бириккен Улуттар уюмуна кирген мамлекеттерди, мисалы азыр Совет Безопасностька 5 мамлекет эле кирет. 5. Ошонун санын көбөйтүү. 10го жеткирүү, жоктон 10 мамлекет кирсин Коопсуздук кеңешине. Андан тышкары ошол ООНго кирген мамлекеттер дагы, ал Коопсуздук кеңештен тышкары дагы коомдук башкарууда, коом байкоочу катары кирген мамлекеттердин саны дагы Африка, Латинский мамлекеттерди дагы катарын кошуу да. Ошол мамлекеттердин өкүлдөрү кошуу. Азыр 5 эле мамлекет болот. Россия, Кытай, Америка, Франция, анан Англия. 5 эле мамлекет мүчөсү. Ушул 5 мамлекет чечип атат. Анан 3-өө бири болот. Франция, Англия, Америка бири болот. Анан Кытай менен аз санда болот. Аз санда болот. Кытай менен Россия болуп калат. Болду, анан тигилер жеңип кете берет. Баягы коллективный Запад, анан Америка жеңип кетип атат. Ошон үчүн андан тышкары маселе искусственный интеллект маселеси каралды. Бул искусственный интеллект аябай күчтүү болуп атат. Азыр искусственный интеллект боюнча 2 мамлекет лидер да. Бирөө бул Америка, экинчи Кытай. Америка бирок искусственный интеллект боюнча аябай чоң каражат кетирип, анан ошо искусственный интеллект жүргүзүп атат да азыр. Мындай жасалма интеллект. Ал эми Кытай эң арзан, аз акча кетирип, искусственный интеллект боюнча Американы ашып баратат да. Бул искусственный интеллект маселеси каралды. Үчүнчү маселе бул климаттык өзгөрүү. Дүйнөдө мына өзгөрүү билесиңер. Озоновый дыра аябай озон тешиги көбөйүп баратат. Климаттардын баары булганып атат. Ушул токойлордун баары кыркылып атат. Бүт жаратылыш курчап турган айланып чөйрөнүн баары булганып атат. Өзүңөр билесиз, океандардын баары булганып, жана нефтинин баары төгүлүп атат. Ошонун баары сөз болду да. Кыскасы жаратылыш курчап турган жаратылышты сактап калуу, климаттык өзгөрүүлөрдү сактап калуу. Азыр мына түбөлүк муздардын баары эрип атат барган сайын, океандардын баары көтөрүлүп атат. Жер жүзүнүн баардыгы океандын алдында кала турган болуп атат. 3төн 1 эле эмеде бизде. 3төн 1 эле баягы сушада турабы. Анан океан деген 3төн 2 да. Дүйнөнүн ошо океандар азыр түбөлүк муздардын баары мына Гренландиядагы, мына Гренландиянын түбөлүк муздардын баардыгы эрип кетсе, анда океандын баары көтөрүлөт, жер жүзүн каптап калат. Мына ошон үчүн ушул климаттык өзгөрүү маселесин карап атат. Буга аябай көп акчанын баарын салыш керек деди. Андан тышкары караган маселе бул дүйнөдө болуп аткан согуштарды токтотуу маселесин карады. Айрыкча мына Суданда да согуш болуп атат, миңдеген адамдар өлдү. 12 миллион, 13 миллион адам, 13 миңден ашуун адам өлдү. 13 миллиондон ашуун адам качкан болду Суданда. Аябай кармашуу жүрүп атат аякта. Генерал менен председатель советтин ортосунда. Андан тышкары Россия менен Украинанын ортосунда согуш болуп атат. Ближний Востоктогу Палестина менен Израилдин ортосунда согуш болду. Ирандын ортосунда согуш болду. Мына ушул согуш маселеси токтотуу боюнча да, баягы сүйлөшүү жолу менен, диалог жолу менен чечүү маселесин карады да. Андан тышкары дагы көп маселе, здравоохранение эмес, саламаттык сактоо маселесин карады, образование маселесин карап атат дүйнөдө. Анан бюджет маселесин, анан өзүнүн валютаны киргизүү маселесин ойлонуп атат. БРИКС өзүнүн валютасы болсун депчи. Кечиресиз, былтыр Казандагы саммитте да айтылып, анан үлгүсү да даярдалып, кырсып билбеди беле Путин өзү. Анан эмне үчүн тынч эле болуп калды? Эми тынч болгондо дүйнөлүк саясат азыр өзгөрүп атат. Анын үстүнө Байдендин ордуна Дональд Трамп келди. Байден болсо каршы болуп аткан да, Россия менен такыр кабыл албай аткан. Анан азыр Дональд Трамп келгенден кийин Россия менен мамилеси кичине түзүк болуп, Россияда токтоп калды да. Ошо жанагы валютаны киргизүү боюнча кичине кое туралы деп, Россия менен Американын ортосунда мамиле кичине жанданып атпайбы, көрүп атасыңар да. Анан жакшы болуп атат, жаман болуп атат. Эгерде Байден болгондо да башкача болуп атпачу. Анан бирок фонд түзүлдү.
фонд БРИКС аябай чоң фонд, акчанын эмне бар. фонд? БРИКСтин фонду да атайын баягы бүт БРИКСке кирген мамлекеттердин баардыгы атайын определенный процентин болот фонд. БРИКСтин мамлекеттерин бардык жактан колдоо боюнча түрдүү конференциялар өткөрүп атат, симпозиумдар болуп атат, встречалар болуп атат, ошонун баардыгы фонд аркылуу болот да бүт мына мисалы биз чакыргандардын баардыгы өзүнүн конференцияга да төлөп берет. Мисалы ушундай да мындай фонд да өтө. Анан азыр климат өзгөрүүлөр боюнча, здравоохранение боюнча, жалпы эле искусственный интеллект боюнча бүт ошого бөлөт акчанын баардыгын. Ошол фонд чыгып, БРИКС фонд. Бирок деген эми валютаны иштеп чыгуу маселеси азыр каралып атат. Балким иштеп чыгат. Азыр дедоларизация болот. Доллардан четтеп, өзүнүн валютасын киргизүү боюнча, мисалы Кытай, Россия, анан башка Индия, мына ушул мамлекеттер акырындан доллардан кете баштады да. Анан ошон үчүн мына сиз уксаңыз керек. БРИКС бүтөөрү менен Дональд Трамп катуу эме кылып, Ошону сурайын деген да. Пошлина салынды. БРИКСтин мүчөлөрүнө азыр 10 мүчөсү да 3 мамлекет кирди. Ошол 13 мүчөсүнө пошлина, жаңы пошлина. Пошлина деген баягы налог да, кошумча налог салып, ал мамлекет алыстатыш керек да. Анткени Дональд Трамп ачык эле айтты, бул БРИКСтин мүчөлөр бизге душман дейт. Бизге душман, биздин көрө албайт, биздин мамлекет таркаткан атат, долларга каршы, булар бизге каршы душман мамлекеттер деп эле ачык айтып атат да. Ошон үчүн мен пошлина салам, токтотуп, БРИКСтин баарын талкалайм деген эле ачык сөздөрдү айтып атат да. Анан бирок БРИКСтин мүчөлөрү аны тоотуп да койгон жок. БРИКС мына уже эң негизги максат БРИКСтин ураны мындай болду да, ураны эми мындай болду. Глобалдык үйүк мамлекеттердин кызматташуусун бекемдөө аркылуу туруктуу башкарууга жетишүү. Бул деген аябай глобалдык үйүктүн кызматташуусун бекемдөө аркылуу туруктуу башкарууга жетишүү. Кыскасы башкаруунун туруктуу кылыш керек. Баягы устойчивое развитие дейт. Устойчивое управление. Вот устойчивое управление жетишүү маселесин биринчи коюп атат. Булардын лозунгусу ушул болду. Глобалдык үйүктүн баардыгын мамлекеттерин бириктирүү. Бул аябай чоң нерсе да. Глобалдык үйүккө деген көп направлениелер кирет да, көп мамлекеттер кирет. Вот ушул. Анан ошон үчүн БРИКСтин эң чоң дагы максаты буга чейин коллективный Запад, анан Америка коллективдүү батыш мамлекеттери, Америка мамлекеттери баягы однополярный мир болуп, бүт Америкага баш ийип, ошонун аркасы менен Американын аркасы менен жашап келсе, бүт дүйнөнүн баары Америкага баш ийип келсе, азыр бүт Америка болбойт, многополярность, биполярность болуп, однополярность. Эми азыр многополярность, көп полярдуу башкаруу. Ар кимдин өзүнүн үнүн угуу, тең укуктуу болуу, ар бир мамлекеттин өзүнүн пикирин айтуу, жалгыз эле Американы карап отурбай, бүт бар мамлекеттер тең укуктуу болуу, өзүнүн пикирин ачык айтуу. Мына ушул эң негизги БРИКСтин эмеси ушул болду да, темасы ушул. Ар бир мамлекет өзүнүн пикирин эркин билдириш керек да. Эркин билдириш керек, өзүнүн ар бир мамлекеттин пикири, укугу эсепке алыныш керек. Буга чейин Америка тараптан эсепке алынган, даже Россиянын, Кытайдын укугу эсепке алынбай келди. Өз билген талканын Америка мамлекети коллективный Запад менен биригип алып талкалап келди. Өзүнүн билген талканын салып келди. Анан Турсунбек агай, мына батыш аналитиктер айтып атышат да, мисалы өткөн Казан саммитине караганда, Рио-де-Жанейродо саммит мындай кичине төмөнүрөөк деңгээлде өттү. Биринчиден эки чоң лидер өзүңүз айтып аткан Путиндики белгилүү, эми согушка байланыштуу ага эл аралык кылмыш соту иш козгогон, аны кармап калышы мүмкүн, ошол жагдайда барбай калышы мүмкүн. Кытайдын лидери Си Цзиньпин такыр калтырчу эмес экен да. Эмне үчүн Си Цзиньпин катышпай калды? Си Цзиньпин боюнча да мен ошо Кытайдын журналисттери менен баягы сүйлөштүм, ал боюнча сүйлөштүм. Анан башка дагы журналисттер, эксперттер менен залда биз 2 күн катары менен отурдук да. Анан ошо мен так билдим. Кытайдын лидерлери бармак экен, ошо Путинге жанагы эл аралык ордер бергендиги үчүн алда таарынышы бар да. Анан туура Путин барбаганы мен да барбайм деп коюптур. Ачыгын айтканда. Ала Путин менен Си Цзиньпин ортосунда мамиле азыр аябай күчтүү болуп атат. Экөө дос. Анан эми Запад мынтпесин бизге деген көрсөтмө бербесин. Биздин кылмышты токтотуп, кылмыш козгоп бизге турук токтотуп, баягы эл аралык жарыялоо издетип кармайбыз деп мындай кылган туура эмес. Деп турбайбыз. Как протест катары. Путинди колдоптур да. Путинди колдоду, Путинди колдоп эле барбай койду. Анан дагы бир муну дагы ачык айтыш керек да. Рахмат. Анан мына 1 жылдын ичинде дүйнөдө дагы бир чоң окуя болду да. Мына алгач Израиль, андан кийин Америка Иранды бомбалады. Ядролук объектисине деп шылтоолоп бомбалады. Болгондо да сүйлөшүү жүрүп аткан учурда. Анан эми сиз жакшы билесиз, Иран ал тынчтык максатта колдонобуз деп бүт айтып келатат. Андай Имам Хамейни фетвасы да бар экен. Ошого карабай эле булар бомбалап, анан
кысымга алып атышат. Ушул тууралуу да сөз болду. ооба ушул 17 саммит ошо Рио де Жанейрода өткөн саммиттин эң маанилүү маселеси бул Иран болду да. Иран болду. Анан талкууга чыккандардын баардыгы, чыгып сүйлөгөн мамлекет жетекчилеринин дээрлик баардыгы Израилди анан Американы күнөөлөштү. Айрыкча Израилди да. Ал жерде сүйлөшүп жүрүп атса, Америка менен Иран мамлекетинин ортосунда көптөгөн жетишкендиктер сүйлөшүп 15-че числодо уже сүйлөшүүгө аманда жолугушмак, туурабы? А булар Израиль болсо 13-үндө кол салып атат. Как будто ошо сүйлөшүүнү жокко чыгарып шантаж кылып атат да. Деп ушу чыгып сүйлөгөн мамлекеттердин баары башчыларынын дээрлик баардыгы Иран темасын катуу көтөрдү. Иран ислам мамлекетин бирден мамлекет басып алуучулук кылды. Же болбосо алар ядролук куралды иштеп чыгып атат деп бирөө да күнөөлөгөн жок. Алар айтты, бул мирный атом. Мирный атомду бүт дүйнөгө колдонот. Лечение колдонот, здравоохранение колдонот, искусственный интеллект колдонот, баардык жагына колдонот. Мирный атом колдонуп атат алар. Тем более Аятолла Хаменейнин фатвасы бар бул боюнча. Тем более азыр Пезешкиян мырза, Максут Пезешкиян мырза да ачык айтып атат. Биз муну ядролук курал иштеп чыгуу эч кандай оюбузда да жок деп айтып атат. Деп туруп анан ошол жерден Аббас Аракчи дагы катышты, мисалы. Ал дагы өзүнүн пикирин ачык билдирди. Ошон үчүн бул жерде Иран маселеси боюнча аябай колдоо болду. Бул саммитте Ирандын аябай аброю көтөрүлдү да. Иран мамлекети буга чейин баягы ислам мамлекети басып алуучулук аракет кылган, прокси согуштардын баарын Иран жүргүзүп атат. Бүт Хамастын баардыгын, Хизбулланын баардыгын, хуситтердин баарын Иран колдоп атат. Кишинин баары жардыруунун баарын Иран кылып атат деп келбеди беле. Бул саммитте Ирандын авторитети аябай көтөрүлдү. Мына азыр Иранда миңдеген адамдар биякта каза болсо, Иран жерде каза болуп, Америка менен Израилдин огунан ракета каза болуп азап тартты. Бирок ал ушул согуштун аркасы менен Ирандын авторитети, дүйнөлүк авторитети аябай өстү да. Мына ушул мен саммитте өз көзүм менен көрдүм. Иран канчалык миңдеген атуулдарын, батырларын жоготкон менен, жетекчилерин жоготуп, жана ядерщиктердин баарын жоготкон менен, алардын аброю дүйнөлүк коомчулукта Иран азыр эң күчтүү мамлекет. Анан Иран басып алуучу умтулбаган, ядролук согушту иштеп чыккан умтулбаган, дүйнөнү талкалаган умтулбаган бүт баардык мындай күчтүү, анан акыйкат мамлекет. Эч качан бирөө кол салбаган мамлекет деген атка ээ болду да. Анан тышкары декларация кабыл алынды. Декларация кабыл алып, Иран Ислам Республикасына Израилдин 13-число кол салуусун толугу менен айыптады. Американын да бомбалоосун, 4 объектти бомбалоосун толугу менен айыптады. Анан бунун баардыгы экинчи кайталанбасын. Бул эгер кайталанып турган болсо, анда деп анан эменен Лавров дагы айтыптыр. Биз мындан кийин Иранда жалгыз калып турбайбыз деп Лавров чыгып айтты. Анан эми өзүңөр билесиңер, азыр бүт ракеталардын баарын уже алып барды. Эгерде Израилдин самолеттору дагы мурдагыдай Ирандын аба мейкиндигин ээлеп турган болсо, уже атып түшө турган атайын системаны берди Россия. Өзүңөр билесиңер. Уже абадан коргонуу азыр анте албайт уже. Полный системаны берди. Анан Путин дагы баягы ачык айтпаса да ачык айтат. Эгерде мындан кийин Иранга кол сала турган болсо, биз толугу менен жардам беребиз деп койду. Всё. Азыр уже ошондой. Бул саммитте айткан жок, бирок уже буга чейин уже айтылган нерсе да. Азыр Иран мамлекетин Россия да колдой турган болду, Кытай да колдой турган болду, Пакистан өзүңөр билесиңер. Биринчилерден болуп колдоп чыкты деп Пакистан мамлекети, туурабы? Ядролук курал. Ядролук курал. Бүт 3 ядерный государствонун баары колдой турган болду. Ошон үчүн азыр Иран 12 күндүк согуштан кийин аябай кадыр баркка ээ болду да. Муну мен айтып коеюн, ошол Рио де Жанейрода катышуучу катары ошолорду кулагы менен угуп аткан адам катары айтайын. Ошон үчүн мен бул жерде жанагы көңүл айтуу болду го жакында, курман болгондор ошого келип, тиги биздин посол менен, Ирандын посолу менен жолугушуп, көңүлүмдү айтып, анан ушинтип пикиримди кыскача билдирдим ал кишиге дагы. Палестина маселеси да каралдыбы? Газада. Анан экинчи маселе Палестина болду да. Палестина мени толугу менен колдоду элдин ошо саммитке, БРИКСтин саммитине кирген мамлекеттердин баардыгы Палестина мамлекети согуш туура эмес болгондугун, бул геноцид болуп аткандыгын 51 миңден ашуун адам өлүп жатат. Мурда 45-8 эле, азыр 49 миң, 51 миңден, 50 миң эмес, 51 миңден ашып кетти. Балдардын саны 20 миңден ашып кетти. Карыялардын баары, карыяларды кошкондо эле 30 миңден ашып кетти. Ошо азыр 51 миң адам каза болду. Анан ошо саммиттин атайын бул боюнча чыгып сүйлөгөндөрдүн баардыгы ошо Израилди толугу менен күнөөлөштү. Жалгыз Израиль эмес, мунун баардыгын Израилге күч берип аткан Америка Кошмо Штат деп аны күнөөлөштү. Анан мындан кийин ошо Иордания дарыясы барбы? Иордания дарыясынын батыш жээги, анан газ секторун кошуп туруп, өзүнчө Палестина администрациясы болуш керек.
Ошонун баары Иордания батыш жээги Палестинанын жери деп таанышты да. Андан тышкары өзүнчө мамлекеттүүлүгүн таанышты. Палестина өзүнчө мамлекеттүүлүк, независимый государство болсун деп. Ошол именно резолюция киргизишти да. Бирок Нетаньяху жакында эле айтпадыбы, эч качан Палестинага өз алдынча мамлекет болгонго жол бербейбиз деп. Эми ал премьер-министр Нетаньяхунун сөзү да. Ал эми бирок Нетаньяху билиш керек, ал кылмышкер соту аркылуу издөөгө жаралган адам. Анын өзүнүн өлкөсүндө да анын үстүнөн сот болуп атат, жакында соттолот. Оппозиция аябай күчтүү аяктады. Нетаньяхунун бүт дүйнө азыр изолировать этет, эч бир мамлекет кабыл албай калды. Кээ бир гана Американын аркасы менен гана азыр мамиле кылып атат. Азыр бүт дүйнөдөгү эң чоң кылмышкер бул Нетаньяху. Ачыгын айтайын. Бүт дүйнөгө мына ушул эле жалгыз Палестина эмес, ошол эле Сирия, ошол эле Хусит Йемен, ошол эле Сирияны мына бомбалап атат жакында, туурабы? Кече эле Ливанды бомбалап атат кече эле. Ливанды Иранга бомбалады, Палестинаны ошо вообще талкалап салды. Мунун баарын кылып аткан эми жалгыз Израиль эмес, бул Америкада, туурабы? Анан ушул Американын коллектив Западта болуп аткан однополярный мир болгондуктан булар өмүр бою башкарып келатып, башкаруусун ажырап калгысы келбейт да. Ажырап калгысы келбейт. Анан ошон үчүн мына ушундай однополярный мирге, ушундай бир мамлекеттин анан Европанын башкаруусуна тажаган мамлекеттердин баары БРИКСке биригип, өзүнчө коалиция кылып, саммит түзүп, анан ошол биполярдуу башкарууга каршы күрөшүп атат да. Эми Кудай берсе кийинкисин уктуңар да, Индияда боло турган болду. Эмки жылы. Индияда, анан кийин Кытайда болобу. Ушу кыскасы баягы очередной кезек менен башкарып атышат да. Анан Нарендра Моди дагы аябай жакшы сүйлөдү. Эми дүйнөлүк лидерлерден ошол келди да, баягы Кытай менен Россияны кошпогондо өзү келди. Өзү келип аябай катуу сүйлөп, Силва мырза, Луиса Силва мырза жанына алып алып, Нарендра Модини экөө дайыма кучакташып жүрдү да, баягы мындай мамилесин түзүп. Күчтүү лидерлер да мындайча айтканда. Эми Кытай менен Си Цзиньпин менен Путин келбеген менен тиякта Силва менен Нарендра Моди болду да. Нарендра Моди болду. Алар лидер болду. Лидер болушту, экөө болушту да. Анан Турсунбек ушул сиз айткан Иранды бомбалады, азыр бүгүнкү күндө Сирияны бомбалап атат Израиль. Анан БРИКСте катуу айыптап атат. Анан ушул канчалык буларга таасир берет? Кимдерге? Ошо Израиль менен Америкага. Жок, булар эми эсептешпей коюп аткандай да. Мындай да, азыр мына укпай коюп аткандай. кичине анча-мынча статистикага токтолоюн да. Мисалы ошол ал жерде өзүңөр билесиңер, видеоконференция аркылуу Путин чыгып сүйлөйт мына бир. Анан Владимир Владимирович Путиндин сөзүн аябай башкача да, укмуш. Кимде Луис Силва сөз берүүнүн алдында, азыр сиздердин алдыңыздарга многоуважаемый, биз сыйлаган лидерибиз Владимир Владимирович, Россиянын президенти видеоконференция аркылуу сизге кайрылалы дешти. Урматтуу президентке сөз беребиз дешти. Анан баардык журналисттер, ошо 2500 журналист отурабыз. Ошону тынып эле калдык да. Бүт журналисттердин баары ошо Путинге эле карап калышты. Анан бул абал, ошо залдагы абал совсем башкача да. Путин деген эме экен да, мындай великан азыр мындайча айтканда. Дүйнөнүн азыр эки адам, Трамп менен ошо Путин да. Анан Путин чыгып биринчиден мындай айтты да. Статистиканы аябай жакшы айтты. Дүйнөдөгү мындай кургактыктын ошо БРИКС мамлекеттер дүйнөдө кургактын 1/3 ээлейт экен. Дүйнөдөгү кургактын 1/3 БРИКСке кирген мамлекеттин 1/3 экен. Андан тышкары мировой экономиканын 40% экен. Мисалы, большой двадцатка деп коет, бул 25% экен. Чоң 20 бар го, ал 25, алар 25 гана процент экен дүйнөлүк экономиканын. А биз бул саммит болсо, бул БРИКС болсо 40% экен дүйнөлүк экономиканын. Анан ВВП боюнча, дүйнөлүк ВВП боюнча, всемирный валовый продукт боюнча, дүйнөнүн эменин ООНдун чыгарган эмеси боюнча, маалыматы боюнча 77 миллиард долларга. Мировой экономика 7. Анан мировой нефтинин саммитке мировой нефтинин 70% турат экен. А саммитке мамлекеттерде мировой нефтинин азыр 70% турат экен. Андан тышкары 40% мировой экономика туура келет, 77 миллиард эмеге туура келет. Эми бул эми андан тышкары чуть ли половина населения дүйнөнүн 45% дүйнөнүн жарымына чукул население кирет экен. Ал эми мисалы 77 миллиард болуп атса эменики БРИКСке мамлекеттердин валовый продукты ВВПсы. Ал эми эменики болсо чоң жетиники 55%. 55 миллиард экен. 55 триллион. Тигиники 77 триллион.
брекситке. Тилетки 55 триллион экен. Айырмасы чоң. Ошон үчүн ушундай чоң уюмдун чыгарган чечимине Америка, Запад мындай эч кандай реакция кылбай кое албайт да. Булардын таасири аябай чоң да. Мына Саудовская Аравияда азыр уже акырын Америкадан бияка кирип алды уже. Саудовская Аравияга чейинип аткан да. Өзүңөр билесиз, Аманга барды мына Дональд Трамп, Саудовская Аравияга барды. Биринчи барды. Анан уже алар акырындан кетип атат. Эмне кетип атат? Анткени Америка өзү эмеден кетип атат. Турган сөзүндө турбай атат да. Мына пошлинаны көтөрдү. Кытайга макул болбогон, анан кайра түшүрдү. Бири сүйлөп атат, балпылдап эле тияктан сүйлөп атат, бияктан сүйлөп элдин баарын алдап атат. Аялынын сөзүн кире баштады. Эми Россия менен сүйлөшөм деп кереги орду жакшы болуп келди. Эми азыр жок, кайра мен Россияны талкалайм деп атат. Жана аялын угат экен. Биздин Аскар Акаев кандай аялын укса, буда ошо Меланияны угат экен, Мелания Трампты угат экен. Ошо аялын уккан жетекчи кантип жакшы болсун. Мисалы мен ачык эле айтайын. Бул дагы ошо аял азыр уктан Мелания Трамп поддерживает эме дейт. Поддерживает Израиль деп чыкпады. Поддерживает Зеленского деп. Украина Израильди колдойт экен, анан Украинаны колдойт экен, аялы Трамп. А бул Трамп болсо аялын колдойт экен. Эми ушундай жетекчи да болобу? Могу Путиндей болбойбу? Мен Путиндин ички саясатын колдойм деп айта албайм. Адам укугу боюнча сөз эркиндиги проблема бар. Мен укук коргочу. Бирок тышкы саясатын мен толугу менен колдойм. Аз сүйлөп атат, салаваттуу, налево направо интервью бербейт күнүгө тиги балжырап тиги Трамп сыяктуу. Татынакай орду менен сүйлөйт. Көрүнгөн жерде сүйлөйт. Айткан сөзүн жазайт, же айтпайт. Ушундай да мына Лавров дагы, Песков дагы, азыр Россиянын жетекчилери аябай күчтүү. Ар бир сөздөрүндө тактап бүт дүйнөгө анализ кылып атат. Рахмат, жакшы маек куруп бердиңиз. Буюрса эмки жылы Индияга да барып, ушундай жакшы. Эми ал шарт болсо, ага чейин кандай болот. Рахмат силердин эмеге дагы, ушу каналга дагы мен ырчылыгымды билдирем. Дайыма силер сурап турасыңар. Силер менен жакшы байланышыбыз бар.